дегенде намазың қана деп Алла Таала сұрағанда инсан айтады екен, мен ажылық қылғанмын деп. Алла Таала айтады, мен сенің ажылығыңды сұраған жоқ. Маға баланша учурда балағатқа жеткенде бірінші фажр бағымдат намазыңды алып кел көрсет. Инсан айтады екен, мен садақа бергенмін деп. Алла Таала айтады, мен садақаңды сұраған жоқмын. Балағатқа жеткенден кейінгі мол күндегі пешім намазыңды алып кел. Инсан айтады екен, мен умра қылғанмын деп. Алла Таала сұрайды, мен сенің умраңды сұрап жатқан жоқмын. Умраңды ешбір амалыңды сұрап жатқан жоқмын. Сен менің алдыма ушул учурдағы асыр намазыңды алып кел. Инсан айтады екен, мен зекет бердім еле. Мен байлығымды Алла жолына тарқаттым еле. Мен ол жетім жесірге жардам бердім еле. Мен жалған сөйлеген емесмін. Мен болып тұрса дағы уырдасам бола тұрған жерден уырдаған емесмін. Күнөөдөн тыйылғанмын. Мен зына қыла тұрған жерден зынадан тыйылғанмын. Мен ушундай жакшы иштерди кылганмын дегенде Алла Таала айтат, сен намазыңды алып кел мага. Ушул учурда намазыңды алып кел. Кайсыл инсандын намаздары толук чыга турган болсо, анан Алла Таала ажылыгынын соогун берет. Анан Алла Таала умрасынын соогун берет. Анан Алла Таала садакасынын соогун берет. Анан Алла Таала зекетинин соогун берет. Бир туганымсызбы? Туганым эмес. Жакынымбы? Жакын эмеспи? Катуу, жумшакпы? Бул акыйкат сөз бир туган. Анткени Алла Таала Куранды сиз менен биз жөн эле өтүп кеткенден кийин окуп коюш үчүн эмес, ооруп болбой калсаң молдого келип дем салдырыш үчүн түшүргөн жок. Алла Таала айтып жатат, Алла наzzal ahsanal hadis, эң жакшы сөздөрдү түшүргөн, Куран китеп кылып, китабан муташабихан, окшош аяттар менен. Эмнеге окшош аят келет? Алла Таала акыймус сала деп бир нече жолу Куран айтты, 20-дан көп жол айтты. Эмнеге? Бир жерин окуганда намаздын зарылчылыгын түшүнбөсө, экинчи жерде түшүнөт. Экинчи жерде түшүнбөсө, үчүнчү жерде түшүнөт. Атуз зака, зекет бер деп Алла бир нече жол айтты. Сен зекеттин бериштиктин зарылчылыгын биринчиде түшүнбөсөң, балким экинчиде түшүнөрсүң, экинчиде түшүнбөсөң, үчүнчүдө кийинкилеринде түшүнөрсүң. Алла кайталап сиз менен бизге насаат болсун деп Куранда айтат Алла Таала Куранда. Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, ушул жерде канчалаган абалар отурса, канчалаган аталар отурса, канчалаган инелер, канчалаган акелер, бардыгы субханалла ниет кылайлы. Пешенебиз саждага барып жаткан учурда биздин Алла Таала жаныбызды алсын. Жабрейил периште келип биздин жаныбызды алайын деп турганда, биздин пешенебиз саждада турсун. Жабрейил периште келип биздин жаныбызды алайын дегенде, оозубуз арактын жытында турбасын бир туган. Жабрейил периште келип биздин жаныбызды алайын дегенде, бир туганыңды кыйбат кылып, этин жеп аткан учурда сен жаның үзүлүп кетпесин бир туган. Бирөөнүн мазактап аткан учурда, бирөөгө зулумдук кылып аткан учурда, пешенең саждага коюлбай, Алла Таала мечитке чакырып атканда, мечиттен качып кетип аткан учурунда сенин жаныңды алып калбасын бир туган. Ошон үчүн урматтуу бир тугандар, баарыбыз ниет кылайлы, Алланын алдына каттуу болуп кайтышка. Анткени Алла Таала Куранда айтат, иржи иля раббик. Сен бу кабырдын астына түшүп жатканда, родиятан мардия, Алла сенден ыраазы, жана сен Алладан ыраазы болуп аткан абалда гана ушул кабырдын ичине киргениңде. Сен Аллахтан ыраазы, жана Аллах сенин жашооңдон, сенин сөзүңдөн, сенин амалыңдан, сенин саждаңдан, сенин намазыңдан, сенин кылган иш аракетиңден ыраазы болуп аткан учурда гана кайткының Алланын алдында. Алла нааразы болуп аткан учурда кайтып кетпегениң, Алланын каары келип аткан учурда кайтып кетпегениң дейт Алла Куранда, субханалла. Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, баарыбыз ниет кылайлы, баардыгыбыз бекем ниет кылайлы. Алланын алдына кайтып атканда, Алла менден ыраазы болуп аткан учурда мен кайтайын деп бир туугандар. Субханакаллахумма бихамдик, субханакаллахумма бихамдик. Ya Allah, ушул жерде канча хадистер, канча аяттар, канча өзүңдүн сөзүң, канча жакшы насааттар айтылган болсо, я Алла, биринчиден өзүмө жана ушул жерде отургандарга я Алла таасирдүү, жана амал кылганга, мага жана ушул жерде отургандарга өзүңүн тавфик бергин, я Алла. Жана ушул жерде канчалаган момун мусулмандар жаткан болсо, я Алла, ушул жерде жана ушул Нишанбай абабыздын рухуна багыштадык, я Алла. Жаткан жерин жайлуу, топурагын торко кылгын, я Алла. Есеп кысабын жегил кылгын, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasana
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك.